Оодо учурда программасы мен Каныкей Бозгунов алып барам, саламатсыздарбы. Коронавирус пандемиясына байланыштуу бүгүнкү күндө дүйнөнүн көпчүлүк өлкөлөрү, анын ичинде Кыргызстандагы өзгөчө кырдаал тартибинде жашап жатат. Оору басаңдаган менен таптакыр жок болуп кеткен жок. Бул нерсе дагы көчөдө болобу, башка коомдук жайларда болобу санитардык эрежелерди сактоону талап кылат. Бирок азыркы учурда күркүрөгөн күз келип, той аштардын сезону, ага кошумча өлкөбүздө шайлоо өнөктүгү жүрүп жатат. Мунун бардыгы санитардык эрежелерди, талаптарды так аткарууга мүмкүнчүлүк береби? Мындай шартта биз кандай чара көрө алабыз? Дегеле санитардык талаптар сакталууда. Мына ушул суроолорго бүгүнкү программабыздын алкагында жооп издейбиз. Биздин каналда болуңуздар. Суроолорубузга жооп берүү үчүн студиябызга келген меймандарды тааныштырам. Бишкек шаарынын мэринин кеңешчиси Гуля Алмамбетова. Саламатсызбы? Саламатсыз. Мындан сырткары экинчи студиябызда мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун санитардык дарыгери Кундуз Эсенгулова. Кундуз айым, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кош келдиңиз. Мындан сырткары бизде адаттагыдай эле сырттан байланыша турган меймандарыбыз бар. Жеке ишкерлер, борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлдөрү жана эксперттер бар. Алгачкы суроону берерден мурда биздин азыр ушул Бишкек шаарында дегеле өлкө аймагында санитардык талаптардын аткарылышы боюнча кабарчыларыбыз даярдаган материал бар. Ошону көрүп алсак, андан кийин талкуубузду баштайлы. Азыркы убакытта бүт службалар берди, акимияттан, администрациядан, санэпидемстанция, пожарная служба, экотехинспекция. Биз деле 50 кишиге чейин соблюдать этип иштеп атабыз. Рейд коронавирусту ооздуктоо максатында уюштурулган комиссия мүчөлөрү тамактануучу жайлардагы санитардык талаптардын аткарылышын текшерүүгө алып, мыйзам бузган жеке жактарга 3 000, юридикалык жактарга 13 000 сомго чейин айып пул салды. Андан сырткары кардарларды орундуктарга отургузууда аралыкты сактоо талаптары айтылып, түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Столдон столго чейинки аралык 1 метр болушу керек. Ал эми сиздер жарым метрден жайгаштыргансыздар. Азыркы учурда бул кооптуу. Оору аба аркылуу жуккандыктан коронавирус менен ооруган адам жанындагы дени сак адамга вирусту бат эле жуктуруп коюшу мүмкүн. Силер аралыкты сактоодо мыйзам бузгансыздар. Ушул эле талаптар шайлоо процессинде партиялар жана шайлоочулар тарабынан да сакталуусу кажет. Мындай пикирди премьер-министр Кубатбек Боронов республикалык ыкчам штабтын жыйынында билдирди. Анда тараптардын белгиленген санитардык нормаларды сактоосуна тийиштүү көзөмөл жүргүзүү зарылдыгы белгиленген. Бул багытта БШК менен Саламаттык сактоо министрлигинин ортосунда алгоритм түзүлүп, талаптардын сакталышын камсыздоо үчүн комиссия түзүлгөн. Ал алгоритмге ылайык ошо үгүт иштеринин бардык катышуучулары үгүт иштерине катышып жатканда ошо маскалар менен камсыз болуш, маскачан болушу зарыл. Анан ошондой эле үгүт болуп жаткан жакка кирип жатканда антисептик менен колдор обработка болуп, температурасы текшерилип анан кириш керек да. Эгерде ошо жабык имараттын ичинде болсо, ал имараттын ичине кире бериштен колун антисептик менен обработка кылып, температурасын өлчөп, анын ичинде сөзсүз түрдө маскачан болуусу шарт. Үгүт учурунда партия мүчөлөрү жана катардагы жарандар арасында аралыктын сакталышы зарыл. Муну менен аба аркылуу жугуучу илдеттен сактанып, божомолдонуп жаткан экинчи толкунду алдын алууга болот. Келип калышы мүмкүн экинчи толкундагычы. Анан бул биз айткандай бул оору өзү коронавирус оорусу аба аркылуу жугуучу оору да. Ошон үчүн бул талаптарды сактабаса, анан азыр суук да түшүп калды. Обязательно ушул санитардык гигиеналык жанагы противоэпидемический режим дейбиз, ошол талаптарды сактабаса күчөп кетиши мүмкүн. Ар бир жаранга милдеттендирилген гигиеналык эрежелерди так сактоо тартиби март айында киргизилген. Бирок коронавирустун турукташып келе жаткан мезгилинде жарандар арасында санитардык эрежелерге кайдыгер мамиле жасагандар көбөйүүдө. Мындан улам адистер коомдук жайларда бет кап менен жүрүп, антисептиктерди колдонууга чакырат. Алмаш Параталиева, Талал Саманбеков, 5 канал. Алгачкы суроону Гуляйм сизге берсем, азыр өлкөдө мына өзгөчө кырдаал тартиби алына элек, буга чейин өзгөчө абал режими киргизилип, андан кийин алынды. Азыркы өзгөчө кырдаал тартибинде кандай талаптар, санитардык талаптар алынды, анан кайсылары калды, шаар тургундарынын кандай талаптар коюлган санитардык эрежелер бар? Биринчиден баягы негизи 21 майдан бери көп талаптар четке чыкты. Эң бул көп эле иштер азыр уруксат берилген. Бир нече эле бул ишкерлердин бир нече эле
баягы өзүнүн тараптары калды. Биринчиден, мисалы үчүн жанагы чоң борбор соода борборлорунда ичинде баягы тамак аштын жай фудкорт деп коет эмеспи, ошолорго азырынча тыюу салынган. Андан сырткары компьютердик клубдардын азыр уруксаты жок. Анан кийин негизи эле бул маданият, спорт, анан кийин баягы эскерүү иш-чараларга дагы эле тыюу салынып турат. Ошол эскерүү иш-чаралар бул биринчиден баягы биздин тойлорго. Тойлор эмди-кечекти уруксат берилген эмес. Бирок кээ бир учурларда баягы чакан тойлорду өткөзүүлөр башталды. Ошондо саны чектелген. Саны чектелген 50 кишиден ашпаш керек. Анан кийин өзүнүн сөзсүз санитардык аралыгы бар. Ошол санитардык аралыкты сактап, ар бир столдун ортосу 1 метр, 1,5 метр болуп сактап, анан кийин 50 кишиден ашпасын деген ошондой негизги талап ошойдон эле калды. Анан кийин эчтеги оюн зоок баягы иш-чаралардагы тыюу салынууда турат. Мисалы үчүн жанагы эле желим батуттарга дагы тыюу салынган, бирок биздин шаар тургундар дагы эле ошону бузуп жатышат. Алар дагы эле тыюу салынып турат. Калган баягы мындай такыр эле тыюу салынганда калган баары эле ачылды. Негизи элечи ачылды, бирок өзүнүн чеги бар, өзүнүн баягы талаптарды сакташ керек. Санитардык талап бул негизги эле талап. Бул 50 кишиден ашпаш керек. Жанагы аралыкты сакташ керек. Анан кийин бул беткап, бул өзүбүздөн жаңы маданият болду. Бул эми маданият талаптан маданиятка өзгөрүлө баштады. Ошол биздин ар бир жараныбыз биз койгон талапты эми жакшы кабыл алган жок. Ошондуктан баягы кайрадан эмне муну тыюу салып атасыңар деп баягы нааразы болгондор көп. Баса кино театрлар дагы эле ошо тыюу салынып турат. Кинотеатрлар ачыла элек. Бул негизги бойдон эле калды. Калгандардын баары тең чек менен эле жакшынакай эле иштеп атышат бир четичи. Бул чектөөлөр азырынча баягы башында кабыл алынган республикалык ыкчам штабтын чечиминин негизинде ушундай талаптар сакталып атат да же? Ооба, баягы башында баарына тең жалпы жонуна тыюу салынган, баягы өзгөчө карантин болгоду апрель айында. Анан кийин 1-майда, анан кийин 5-майда, анан 11-майда баягы өзүнүн баягы ар тараптуу иш-чараларды кайрадан уруксат берилди. Бирок чектөөлөрү дагы ошол малда да болуп атты. Мисалы үчүн айтып кетсек, биздин коомдук транспорт мисалы үчүн сөзсүз өзүнүн мөөнөтү менен иштеп атты. Ошого да карабастан 1-сентябрден бери баштап баягы балдардын окуусу башталды. Ошондуктан бардык чектөөсү мисалы үчүн транспорттон алынды. Такыр эле алынды. Кайра эле өзүнүн режимине, өзүнүн иш убактысына келдик. Кайрадан эле 5 саат, эртең 2 саат, 5тен түнкү кээ бир биз каттамдар 11-12 чейин иштейт, алардын баардыгы кайрадан иштей баштады. Баягы ортодогу тыныгуу алынды. Санитардык тыныгуу деп айтпадык белек. Азыр жеке жарандарга карата кандай талаптар бар? Мисалы, коомдук жайларда жүрүүдө жеке адамдарга дагы. Жеке адамдарга мисалы үчүн биз ушундай сөзсүз бирден норманы биз киргизе албайбыз. Анткени бул биздин мыйзамга чак келген мындай норма жок. Мисалы үчүн сиз беткапсыз жок жүрсөңүз, сизге эч ким тыюу сала албайт. Бул өзүбүздүн баарыбыздын эле баягы талап. Имараттын ичине киргенде кээ бир мекемелер мисалы талап кылып атпайбы? Ошол кардар. Ошол мисалы үчүн сиз банкка барсаңыз, дүкөнгө барсаңыз, ошол кардардардын өзүнүн талаптары бар. Бул болсо демек сакташ керек. Ар бир ушул мисалы үчүн кожоюнга талап. Эгерде сен өзүң ишиңди алып барсаң, дүкөнүңдү ачсаң, сен ошондо дүкөнгө кирген кардарларга сен сөзсүз ошондой талап коюшуң керек. Ошондо сиз сатып алуучу болсоңуз, сизге биз эчтеке кыла албайбыз. Бирок сиз дүкөндүн кожоюну болсоңуз, сизди биз сөзсүз жоопкерчиликке чакырганга биздин мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошондо бул мындай кичине тең болуп атат да. Эгерде сиз ишкер болуп, өзүңүздүн ишиңизди алып барып кардар менен иштесеңиздер, сиз ошол баардык шартты түзүп коюшуңуз керек. Мисалы үчүн башында баягы соода борборлору жаңыдан ачылганда аябай көп нааразы болгон, анткени айланада беткап саткан жайлар жок болчу. Азыркы учурда ар бир соода борбордун астында кичинекей текчеде баары тең сатып алса болот беткаптарды. Бирок аябай сөзсүз бул кармаган бул талап, бул жанагы антисептикти өзүнүн ордоруна коюп, өзүнүн баягы ирмектери болот эмеспи? Ошол
эрмектерге сөзсүз жайгаштырып, ошону биринчи шарт кылып түзүп бериш керек. Ар бир ишкер, ошол ар бир ушул баягы иши бар, дүкөнү бар, өзүнүн чакан иштери бар болсо, ошону сөзсүз жоопкерчиликти жеке өзүнүн ишкерлигине тактап бердик да. Анткени биздин бузуу кодекси боюнча биздин негизги беренебиз 293 берене болуп атат, ошол санитардык эрежени сактоо деген. Анан кийин дагы кээ бир убактарда биздин колубузда байланып калып атат. Мына мынтип эле баягы тойлорго барганда кээ бир тойканалар бизди 3000 сомдо мына бүгүн деле төлөп коем, эртеси деле төлөп коем. Анан кийин 3000 сомдон 13 000 сомго чейин эле болуп атпайбы ал акчанын көлөмү. Ошол көрүлүп аткан чаралар тууралуу азыр берүүбүздүн жүрүшүндө дагы кененирээк сөз кылалы. Кийинки студияга суроону узатайын деп атам. Кундуз айым, мына жогоруда Гүл айым айтпадыбы бир канча талаптарды, санитардык эрежелерди. Ушул эрежелерди сактоону көзөмөлдөө сиздердин мекеме түздөн түз тиешеңиздер бар. Канчалык сакталып атат ушул талаптар, эрежелер? Эми бүгүнкү күндө мэриянын астындагы ар бир райадминистрацияларда мобилдик группалар түзүлгөн. Ошол мобилдик группанын составында биздин ЦГСНдин представительдери бар, анан акимияттыкы бар, санитарно-экологическая инспекция деп коет, МТУлар бар, анан УВД жана милиционерлерди кошуп, ошо күндүзгү рейдтерди жүргүзүп атабыз. Тойканаларда, кафелерде анткени деген алар деген Куран окутууну өткөрүп атышат. 53-ден ашып кетип өткөргөндөр да болуп атат. Кечинде дагы түнкү рейдке чыгып атабыз. Кечинде тойлор өткөрүлүп, уже кээ бир кафелердин тиги руководителдери, хозяиндары, жеке ишкерлер биздин берген предупреждениябызга, биздин берген санитардык эскертмелерди аткарбай, ошо 50 кишиден ашырып тойлорду өткөрүп жатып атышат. Анан биз ошол рейд кылып, протоколдорду түзүп, айып пулдарды салып атабыз, предупреждение берип атабыз. Мисалы, кээ бир кафелерди мисал кылып айта кетейинби, ошо Бишкек шаары боюнча Сары Челек деген кафеде 5 жолу барсак, 5 жолу тең той өткөрүлүп атыптыр. 50 кишиден 80 киши, 100 кишиге чейин айып пулдар салынды. Анан жана Бишкек суу каналы, анан Түндүк Север электро деген предприятиялар бар. Ошолорго биз кат жолдомолорду бергенбиз, светтерин өчүрүп, сууларды өчүргөнгө. Ошондой эле Кайнар групп, Кайнар ресторанында тойлорду өткөрүп атат. Инсар деген, Фаризат деген кафелерде. Но бирок мобилдик группа иштеп атат, рейдтерди жүргүзүп атабыз, токтоткон жокпуз. Азыр ушул дагы бир ошо жүргүзүлгөн рейдтер, анан ошо кафе, ресторандардын иши боюнча дагы биздин кабарчыларыбыз даярдаган материал бар, ошону көрүп алалы, анан талкуубузду улантабыз. Мына бүгүн 2 сентябрь күнү Баткен шаарындагы Айкөл тойкананын ээсине коюлган талаптарга карабай иш-чара өткөргөнү үчүн айып пул салынды. Бул тууралуу санитардык эпидемиологиялык көзөмөл жана жугуштуу оорулардын алдын алуу борборунан билдирди. Ал эми тойканадагы иш-чара өткөргөн милиция кызматкери болгону 1000 сом мөлчөмүндө гана айып пул төлөгөн. Буга чейин бир нече жолу өкмөт башчы көзүндө той аштар көп өткөрүлө турганын эске салып, пандемияга байланыштуу иш-чараларды токтото турууну сунуш кылган. Бирок өлкө аймагындагы абалды эске албай, кафе, ресторандарда Куран окутуп, ар кандай маарекелерди өткөргөндөр бар. Кечээ республикалык ыкчам штабтын жыйынында премьер-министр тийиштүү түзүмдөргө кафе, ресторандардагы иш-чаралардын өтүүсүн көзөмөлдөөнү, ошондой эле эл көп чогулган жерлерде транспортто рейдтерди өткөрүүнү күчөтүүнү тапшырды. Бир нече тойлорго штраф салып деп атасыңар, 3000 салыпсыңар, аларга кайра эле өткөрүп атасыз, силердин 3000 төлөп коюп. Ошо дальнейшем биринчисинде салдыңарбы, экинчисинде дагы болбой турган болсо жаап салыш керек. Жаап салгыла. Чыгса ошондой ычактардын баарын колдонуп, могул ишти катуу колго алыш керек. И общественный транспорт боюнча да жергиликтүү бийликтер, регион жетекчилери жумушту колго алыңыздар. Ал эми өкмөттүн талабы канчалык деңгээлде аткарылып жатат, аны биздин чыгармачыл топ Бишкектеги тойкалардын бирине чалып билип көрдүк. Азыр биз Борбор калаадагы тойкалардын бирине чалып, той өткөрүүгө мүмкүнчүлүк барбы же жокпу сурап көрсөк. Алло. Саламатсызбы? Саламатчылык. Биз той өткөрөлү дегенбиз. Анан заказ кабыл алып атасыздарбы? Бизде бир 200дөн ашуун, бир 220 адам болуп катты.
бир 13-14-төрүнө анан ошол боюнча чалып атканбыз. Сентябрдынбы? Сентябрдын. Сентябрь 13 бош экен. Кандай дейсизге? Негизи алып атасыздар да, Ооба. заказды. Той ээси төлөйбү ошону штрафты 3000 сомдук штраф төлөйт деп коебу. Ал жагын биз өзүбүз мойнубузга алып өзүбүз сүйлөшөбүз. Той өткөрүү үчүн 50 кишиге уруксат берилген менен ал тойго буйрутма бергендер жана алгандар арбын. Оору менен күрөшүүдөгү өкмөттүн койгон талабы ишкерлердин иш тартибин өзгөртө алган жок. Калаадагы тойканалардын бирин ижарага алып иштеткен Аскар Дүйшөнбеков мамлекет тарабынан салынган 3000 сомдук айыппул той өткөрбөөгө эч кандай таасир бербейт дейт. Учурлар болду. Чоң тойканалар 200 кишиге той өткөрсүлсө, ал жерде 3000 сом 200 кишилик той өткөзгөн жерде 3000 сомду алар жөн эле берип өткөзө берсе болот да. Анан неге андай ал системанын өтүшүндө эле мен анчалык коркунуч жараткан жокмун да ошол тойканаларга. Бирок айтышты, эгер 3 жолу ошондой 3000 сомдук айыппулдар 3 катарынан салынса, бир кандайдыр бир убакытка ошол тойкананы жаап салабыз деп да коркутушту. Шаардык мэрия кала тургундарынын коопсуздугу үчүн санитардык нормаларды жана карантиндик эрежелерди бузгандар менен күрөшүп жатканын билдирет. Ал эми айрым карантиндик чектөөлөр алынып, кафе, ресторандарга белгилүү өлчөмдө киши тосууга уруксат берилген күндөн тарта санитардык экологиялык инспекциясы 397 протокол түзүп, 1 711 000 сомго жакын айыппул салынган. Күз айына карата элдер кичине унутуп калды, жайында ооругандарын бет капты унутуп, анан кийин жанагы той аштарды көбөйө баштады. Биз да кайрылат элек, эгерде ушундай маалымат түшсө, сөзсүз катары биздин колл-центрге кайрылыңыздар. 1840 1850 телефондоруна чалып, ошондой бузган иш-чараларды бузган, санитардык норманы сактабай, ушул илдетке биздин болгон иш-чарабызды текке чыгарган ишканаларга сөзсүз чара көрүнөт. Пандемиядан улам Кыргызстанда карантиндик чектөөлөр бар. Ресторан, кафелерге тояш өткөрүүгө, эл көп катышуучу иш-чараларга тыюу салынган. Мындай талапты аткарбаган юридикалык жактарга 13 000, жеке адамдарга 3 000 сом айыппул салынат. Айтолкун Анапияева, Адлет Марсбеков, 5-канал. Бизде азыр ушул тармакта иш алып барып жүргөн жеке ишкер байланышка чыгып атат. Анын суранычы менен биз анонимдүү түрдө эфирге чыгарганга макулдашканбыз эфирге чейин. Саламатсызбы? Саламатчылык. Айтсаңыз, сиздин ушул кафе бизнеси дейли, кандай болуп атат? Абалыңыздар кандай азыркы учурда? Эми кафелердин абалдарынын баары бир шымдуу эле болуп атабыз азыр. Же иштетишпейт, же адамдар дагы мындай келгенде дагы аябай аз болуп атат, итак элечи. Анан кийин еще проверкалар, ушундай ограничениялар аябай көп болуп эле. Ошолсо ушинтип эле жүдөп атабыз. Кандай шартта иштеп атасыздар? Эми биз кандай шартта иштеп атабыз? Эми 50 кишиге чейин положенный болуп атпайбы? 50ден ашык биз конокторду кабыл албайбыз да. Анан кийин бирок кыргыздар өзүлөрү мындай 5, 6, 10 киши келебиз деп коет. Анан 20 кишиден келип алышат кээ бирлерчи. Анан кээ бирде 50 кишиден көп болуп кетип атпайбы? Потому что посадочный орундар бизде в основном Бишкекте билем көбүнчө кафелердики 100 кишиликтен ашып эле, кээбирлердики 200-250 посадочный орун болот да. Анан кийин анын баарын иштетип, анан бүт жанагы салыктарды төлөп, жана коммунальный услуги, свет, анан персоналдын зарплаталарын төлөп, баарын ушу расходдор вообще жабылбайт да, уже тиги январдан эле ошентип келатат да, минуска отуруп эле кечкелечи. Анан аябай эми ушундай жаман акыбалда болуп турат кафелерчи. Анан баары эле ойлоп атышат да, ушу кафелер жыгап атат, кумуш болуп атат деп элечи. На самом деле эле кафелердин вообще баарынчы көбүнчөсү эле мен уже аябай көп эмелер менен акылдашып, сүйлөшүп, биз эметебиз да, көп кафелер менен, управляющийлер менен, жетекчилер менен бүт баары менен сүйлөшүп,
баары эле вот мына жабылабыз деп эле ушул араңдан зорго эле эптеп эле мындай бирдеме кылыш керек, мындай депрессияга совсем кетип калбайлы деп эле мындай орусча айткандай голый энтузиазм деле иштеп атабыз да. Демек, сиздин ресторан мындай чоң тойлорго ылайыкталып, чоң иш-чараларды өткөрүүгө ылайыкталган экен да, мындай күнүмдүк баягы тамактануучу жай эмес. Жок, күнүмдүк тамактануучу залдар бар. Ал алякарт системасы деп коет да, күнүмкү келип мындай отурган. Бирок чоң банкетный залдарды, конечно, курганбыз. Анан аларды запуск кылайлы десек дагы ограничение бар. Биз айтабыз, эми кылсаңар мындай 50 кишиге чейин кылгыла деп мындай кээ бирден сүйлөшөсүң да баары бир тиги поварлардын баарын иштетиш керек, тех персонал, дворнингибизге чейин баары жалдырап ишти күтүп отурат. Алар бүгүн иштейт, бүгүн акчасын алды да, ушундай да система, анан баары уже канча айдан бери үйдө отуруп, акчалары жок, дарыга эмес, тиги продуктасына, жашоосуна жок, эптеп турган. Анан бизге андай келип мындай мини той кылалы, мына 50 кишиге чейин соблюдать этебиз, кылабыз деп анан 50 киши деп сүйлөшөсүң, конечно, келип, бирок 50 киши эмес, 50 кишиден көп ичинде келип алышат. Анан кийин тыпылдап эле проверяющийлер келип калат да. Анан кантип конокторду чык же бала бакыраң менен кантип анан келип аткан конокторду эшикке чыгарасың да, чыгара албайсың да. Уже болду деп алар менен кармашасың же ГБР чакырасың, андай болбойт да. Тиги акчасын да, оплатасын да бербей коет, анан поварларга, тиги эмелерге, расходторго, поставщиктерге кантип төлөйсүң? Ошондой аябай мындай оор акыбалда иштеп атабыз да, если мындай. Андан да мындай сөзгө айтканга да болбойт да. Сиздер азыр мисалы 200 киши же 150 киши чакырып той берет элек же Куран окутат элек деген буйрутмалар барбы? Чалып атышабы элдер? Көппү? Ой, андайлар толтура чалат, даже өзүлөрү жанагы өкмөттүн кишилери келип алып эле кылабыз деп эле анан кантип аны ошолорго кантип отказ бересиң айтсаңар, өзүлөрү келип алып эле, чоңдор келип алып эле берип алышат да, кылдырышат, билбейм эми. Мен көрүп атам да башка жерлерден деле мындай болуп эле, өтүп эле эметип атат. Сиз деле өткөрүп атасыз. Кабыл алып атасыз. Жок, бизде зал бар, алякартчы, мындай күнүгө келип кетип турганчы. Жок, чоң той кабыл алган учур болдубу? Азыр эми жаңы эле башталды да. Биз заказдарды мындай эмелерди октябрда вдруг разрешение болуп калат, вдруг болбой калат деп эмелерди алып атабыз, задаткалардычы. Бирок болбой калса, вдруг экинчи волна же дагы бирдеме болуп кетсе, кайра задаттарды возвращать этебиз деп атабыз. Ал тойдун сезону мына 10-сентябрдан кийин эле башталат да, азыр баштала элек да мындай. Эми азыр кичине эмет, элдер дагы эметип калыптыр, баягыдай 500 киши, анан 300 киши дебей калышыптыр. Уже элдер мындай 100 кишилик деп айтышат да, 50-100 деп ушинтип суранышат да. 50гө макулбуз биз. Беле 50 деп келип, акырын 70 келип алат да. Куран, мисалы, Куран окута турган болсо деле 50 киши деп андан ашып кетет да. Алар ошо Куран окутканда бала чакасы менен келип алат да, 50 кишиден ашып кетип атпайбы? Аналарды Куран келип болбойт деп кайра 20 кишини эшикке чыгарып кое албайсың да. Эми ушул аябай мындай жиндикана кылып атышат да, ошо эми тиги мечеттерге деле можно иштесе болот, эми транспорт деле, көчөдө деле, базарларда деле толтура кишилер жүрөт, иштеп элечи. Анан билбейм, ушундай мындай ограничение хотя бы 1,5 метра, 1,5 метр, 2 метр мындай столдорду мындай коюп эле мындай кафелерге нормально эле мындай жол берсе болмок да, мындай жүдөтпөчү, же иштетип, же жаап салыш керек болчу да. Анан биз эмелерге, конокторго келбегиле деп айта албайбыз, өткөрбөгүле деп дагы айта албайбыз, проверяющийлерге дагы эчтеке дей албайбыз. Ар кайсы жерден эле келип эле бизди мындай аябай эме кылды, тоскоолдук кылып атат да, могу закончу азыркы. Бирок сиздер тараптан мисалы күнүнө бир той өткөрүп, анан 3000 сом баягы айып пул төлөп коюп ишибизди жүргүзө беребиз деген мамиле болуп аткан жокпу? Жок, биз андай залдарды жаап салганбыз да, чоң тиги банкет залдарды, көп кишилик зал, алар 500-400
кишилик зал болот да чоң. Аларды жаап койгонбуз да, аларды кантип иштетебиз? Биз жана 100 кишилик залдарды ачып алганбыз. Кээ бирки столдорду мындай скотчтук бияка отурууга болбойт деп эле мындай скотчтук койгонбуз да, ограждение кылыпчы. Бирок залыбыз жана биз кичинекей кафе эмеспиз да, биз чоң, биздин посадка 100төн анан 250ге чейин болуп кетип атпайбы? Анан этот бул буруч иштебейт, бул стол иштебейт деп мындай отметка кылып койгонбуз да. Бирок кээ бирде элдер 50дөн көп келип алышат да, барыбырчы. Аналарды чыгара албайсың эшикечи. Проверяющий келгенде дагы эмне кыларыңды билбейсиң да. Ушу ар кайсы жерден эле монтип эле бизди муунтуп эле анан вообще азыр кафелер только эмеге прибыльга иштеген жок. Азыр кафелер мореки биздин персонал, могу иштечүлөр, поварлар, техперсонал, тетиги бүт жана налогту эме кылган жок да, кескен жок да. Отсрочили тетип эле койду да. Кайра бүт иштеген бүт айларын баарын чогултуп туруп, балпети төлөйбүз да анан барыбырчы. Билбейбиз биз кандай выход. Азыр аренда болгон кафелер эмне кантип выживать эткенин биз билбейбиз да. Азыр алардын баары жабык, где-то бир 80-90% кафе жабылат окшойт да азырчы. Аналардын баары кайка барып иштейт да азырчы. Же завод, же фабрика, же эчтеке жок. Булар эптеп кредит алып колтойгон. Бизде мындай обу жоктонуп, акчасы көп болуп, анан кийин кафе ачып алып иштеп аткан жок. Бизде баары кредит алып, эптеп кыйналып, бияктан карызга алып, бүтүн тууган тууштарынан акча алып, анан ачып атышат кафелердичи. Түшүнүктүү. Дагы мындай, делать нечего, мореки менде $100,000 бар эле, кафе ачышым керек эле деген кишини көрө элекмин. Мен мына канча ушул хорика эмесинде иштеп жүрөм. Мындай постоянно эле карыздан карыз, кредиттен кредиттеп эле ушинтип эле эптеп эле жүргөн да биздикилерчи. Ресторанда. Рахмат сизге. Түшүнүктүү болду. Рахмат сизге байланышка чыгып, убактыңызды бөлүп биздин суроолорго жооп бергендигиңиз үчүн. Рахмат. Эми бул жерде азыр Гүлайым мындай эки тараптын тең чындыгы бар да. Албетте баягы аткаруучу бийликтин дагы, анан экинчи баягы ишкерлер тараптын дагычы укугу, ар бир адамдын укугу корголуш керек, сакталыш керек деген маселе жогорудагы ишкер айым айткандай жагдайларда кандай бир чараларды көргөнгө туура келип атат, кантип ушундай бир эки тарап нааразы болбогондой бир иш кылсак болот. Эми биринчиден мен ушул айым айтып кеткен нерсеге мен бир чети кошулам, бир чети кошулбайм. Анткени баарыбыз бул элдин эси бат эле баарын унутуп калдык. Бул июль айында элдер өлүп атканды баары тең унутуп коюшту. 5 мүнөттүн ичинде, августтун ичинде баары тең айыгып, туруп, секирип, кайра тойлор башташты. Бирок эпидемиологдор, биздин дарыгерлер какшап эле атат. Мартта деле какшаган, апрелде какшаган, майда какшаган. 3 ай какшап отуруп, баары тең июнда канча киши өлдү? Канчадаган кишилерди, мисалы үчүн анализде чыкпай баары тең өлүп кетти. Мисалы айыл чекесинде түнү көргө жашырган убактылар болду. Ошондой убактылардын баарын тең баарыбыз тең унутуп калабызбы ушу тойдун аркасынан? Ооба, бул илдет жалаң эле Кыргызстанды каптаган жок. Бул илдет тажы тума ар бир өлкөгө килди. Ар бир өлкөдөгү ушундай ишкерлерге ушундай катуу таасирин тийгизди. Эми жалаң эле ишкерлерди колдогон бир чети да колдош керек. Анткени биздин Кыргызстанды ишкерлер багып атат. Салыкты төлөгөн ким? Ишкерлер. Ар бир ушул ишкердин салыгына биз айлык төлөп атабыз мугалимдерге. Жада калса жана дарыгерлердин айлыгын биздин ошол ишкерлердин салыгын төлөп атабыз. Бирок бул пандемия 100 жылда бир келди. Баарыбыз тең согуш болдук. Башыбыздан өткөзбөгөн согушту баарыбыз тең согушка башыбыз менен балынып, кайра чыгып кеткенге аракет кылдык. Канча дарыгерлердин эмгегини жок, эмгеги текке кетти. Канча эпидемиологдор какшап эле атат, эми бет кап, кадимки эле бет кап. Эми бул бет кап ар бир ден соолук ар бирөөбүзгө керек. Сиздин ден соолугуңуз, менин ден соолугум ишкерге кереги жок. Тууган жада калса бир тууганга кереги жок. Ар бирөөбүз өзүбүздү ойлойбуз. Анан кийин баарыбыз деле каптап эле иштеш керек деп экинчи толкунду биз баарыбыз тең кайра чакырып атабыз. Биз азыр кайрадан баягы өзүбүздү
кайра ошол биздин чекке баягы өлүү чегине баарыбыздын кайра түртүп атабыз бири бирибизди. Ооба биз аябай бай өлкө болсок ар бир ишкерге чоң бир кредитти же болбосо сууда болобу же болбосо чоң жардам. Бирок өзүбүз билебиз да биздин өлкөбүздүн абалыбызды. Ошол өлкөбүздүн абалыбызды көрүп туруп кайра бири бирибизге нааразы болобуз. Бет кап тагынбай атып баарыбыз тең оорудук. Эреже сактабай атып баарыбыз тең оорудук. Канчабыз жакындарыбызды жоготтук. Ошондо азыркы учурда негизи түшүнүктү көбөйтүш керек. Түшүнүктү көбөйтүп, анан кийин талаптарды да туура коюш керек. Биздин республикалык штабтын мүчөлөрү, мамлекеттин жетекчилери, мэриянын жетекчилери, жергиликтүү органдар жетекчилери баардыгы эле жыргап эле отурат дейсизби? Ишенесизби? Марттын айынан бери бир дагы дем алыш көргөн жокпуз. Күнү түнү баарын тең өзүбүздүн өмүрүбүздү унутуп коюп туруп, ушул элдер оорубасын деп канча эмгек кылдык. Эмгектин баары тең кайка текке кетти, элдер ооруп. Анан кийин кайра эле ким жаман? Мэрия жаман, өкмөт жаман. Бул дагы туура эмес да. Өкмөттүк деңгээлде ушул той аштарга баягы кескиндай чоңураак чара жазаларды колдонуу боюнча тапшырма берилип атпайбы премьер-министр тарабынан? Кандай чаралар колдонулат? 3 күн мурун республикалык штабтан биздин премьер-министр Кубатбек Алексеевич Боронов талап койду. Баягы биздин бузуу кодексте жанагы бир жигит айтпадыбы? 3000 сомду төлөп коебуз. 13000 сомду төлөп коебуз. Ошондой эле мамиле болуп атат азыр. Ошондой мамиле болуп атат. Бул деген эми туура эмес мамиле да, кайдыгерлик мамиле болуп атат. Ошондуктан азыр болсо жана кылмыш жана кодексинин кээ бир беренелерине иш козгогонго азыр даярбыз. Жанагы Кудус эже айтып кеткендей, биздин жана суу каналы Север Электро тарабынан жапканга тегин. Биз аягына чейин күрөшкөнгө чейин, ар бир кишинин ден соолугуна күрөшкөнгө чейин, аягына чейин барганга чейин туруп беребиз. Анткени ден соолуктан башка байлык жок. Элдер оорубасын, элдер өлбөсүн, биздин балдар оорубасын. Бизде бир эле талап бар, оорубагыла деген. Ошол оору жукпаган үчүн канча талап болсо, ошонун баарына чейин барганга даярбыз. Жогоруда ички айым айтып атпайбы? Биз азыр бир 100гө чейинки киши менен анан чоң ресторандарды иштеткенге туура келип атат депчи. Анда баягы өздөрүнө киреше таппаса, анда өзү айткандай чын эле жаап салсак кандай болот? Бул баягы тегерек стөл деген бир жакшы нерсе бар. Бул тегерек стөлгө ишкерлер өзүнүн механизмдери бар. Бизде бизнес омбудсмен бар. Бизде канча деген ишкерлердин ассоциациясы бар. Салык төлөгөндөрдүн ассоциациясы өзүнчө. Ошолор баары тең ушу бири-бирибизди бузуудан баш тартып, чогулап, кеңешип, эпидемиологдор. Негизи бизди азыр башкаруучу эпидемиолог болуш керек, дарыгер болуш керек. Ошол илдетти жүрүшүн кандай бир таасири бар, ошонун баарын тең так аткарбай атып, биз ошол илдетке жеттик. Июлдагы кишилерди өлтүрүп алдык. Ошону экинчи жолу биз кайталабашыбыз керек. Ошондо талаптарды аткарып, эгерде ушундай кыйналып кеткен ишкерлердин саны абдан көп болуп кеткенде, биз ишенебиз өкмөт кандай туура чара көрөт. Анткени азыркы учурда, мисалы үчүн, кечээ күнү эле биздин пландык биздин чогулуштар өтө элек болчу. Жада калса биздин мэр Айсембек Суракматов дагы өзүнүн иш-чараларын баштады. Бирок ичинде 40 кишиден ашкан жок, мисалы үчүн. Аралыкты сактадык. Анан ошондо Айсембекович аябай так туура айтып кетти. Керек болсо. Сиздер азыр бир жигит дагы туура айтып атпайбы? Айым дагы туура, ишкер айым да туура айтып атат. Мисалы үчүн бир көрүнүштөр бар, туура. Чоңдор өзүнүн чоңдугун салып туруп, алар деле той өткөзүп атат. Ошондой иш-чараларды аябай эле катуу көрүп атабыз. Аябай катуу. Азыр тандоо жок. Сен жакшы, сен биякта иштейсиң, андай жок. Айыппул көбөйтүлүп атат. Айыппул көбөйткөнгө бизде мындай мыйзамдын жолу бар. Бул жогорку кеңештин депутаттары бузуу кодексин өзгөртүш керек. Андай биздин убактыбыз жок. Ошондуктан жанагы биздин кылмыш кодекси менен дагы 2 берене менен иштегенге биз уруксат алдык. Ички иштер министрлиги бизде азыркы жумушун абдан күчөтүлдү. Мисалы үчүн биздин рейдтери Кудус эже туп-туура айтып атат. Ар бир райондук акимде өздүк мобилдик бригадалар түзүлгөн. Алар күндүз иштеп, анан кийин баягы ишкерлерге уруксат бергенден бери баштап түнкү сменге өттүк. 5-чи, 6-чы, 7-чи күндөрү, дем алыш күндөрү биз такыр эле тынчыдык иштейбиз. Анткени ар бир жерде бузуу. Мисалы үчүн бир эле
райондук акимияттын сандарын көрсөк 622 рейд өткөзүлдү, 622 протокол. Ошондо жыйынтыгы болуп атабы? Жыйынтыгы болуп атат. 1.735.000 сом бул райондук акимдер чогултту. Биздин санитардык экологиялык инспекция 1.800.000 сом 2 айдын ичинде. Мурун бул өлчөм мисалы үчүн 1 жылга чогулчу, азыр болсо 2 айда чогулуп калып атат. Ошого да карабастан бузуулар болуп атат. Анан кийин санэпид көзөмөл органы, санэпид станция биз менен дагы биргелешип иштеп атат. Анткени баягы кээ бир учурда болот, тойдо өткөзүп атканда баягы кирип келип текшерет. Бир нече башында аябай кыжыры келип турган убактар болду. Ушул ишкерлердин дагы жиндери келишти. Биздин бир нече кызматкерлерибизге кол салууга чейин барышты. Биз болсо коргоо маселе менен жүрөбүз. Ар бирөөбүздүн ден соолугубузду карап, ошо эрежени сактап, бизде маданият эрежеси негизи тубаса жок болуп атпайбы? Өзүңүздөр баягы Япониянын элин билесиздер. Илдети жок эле бет кап тагынчы. Азыр биз бет кап тагынып, өзүбүздү үлгү кылып туруп, кайрадан тартипти көрсөтсөк, сөзсүз өзгөрүү болот деп ишенебиз. Кундуз айымга дарыгер катары суроо бергим келип атат. Мына жогорудагыдай көрүнүштөр, санитардык эрежелерине сакталбаш, ошол эле учурда жашыруун тойлорду өткөрүү же болбосо 3000 сом айып пул төлөп той өткөрүшсек болот деген мамилелер жана экинчи толкун жөнүндө сөз кылып атпайбызбы? Ошол экинчи толкундун пайда болушуна канчалык шарт түзөт сиздин пикирде? Эми бүгүнкү күндө экинчи толкун жөнүндө биз азыр эчтеке деп айта албайбыз. Биринчи толкунубуз өзү дагы бүтө элек. Бүгүнкү күндө деле ушул пневмония менен ооругандар катталып жатат, COVID-19 менен ооругандар катталып жатат. Анан эми октябрь айынан баштап, күн сууктагандан баштап вирустук жугуштуу оорулар өздөрү эле пайда болот. Жана грипптер менен оорушубуз мүмкүн. Ошондо жана COVID-19 оорусу аралашып кетип, кайра дагы бир чоң волна болуп кетпесин деп, ошол жанагы көп ограниченияларды ала элекпиз да. Тойканаларды эмнеге ачып иштетип атышат? Ошол жерде 5-6 саат отурабыз тойдо деген. Ал жерде деген вентиляционный системасы кээ бирөөнүкү иштейт, кээ бирөөнүкү иштебейт. Может, кээ бир носительдер бардыр ошо вирустук инфекцияны. Ошол жерге келип элдин бардыгына тең жугузат да. Адамдар өзүбүздү да сактабайбыз. Ошо ким тойго чакырса жүгүрүп барып ошол жерде отурабыз. Анан жеке ишкерлер деле ушуну туура түшүнсө болмок. Бул временный, убактылуу гана ограничение киргизилип атат. Ушу мына июль айында кандай деген жоготууга учурадык. Жаш балдар кетти, улуу картаңдар кетти, орто жаштагылардын бардыгы тең кетти. Ушул биздин медицина жетишпей калды. Медиктер деген азбыз. Бардыгын тең лечение кылганга, караганга, көзөмөл жүргүзгөнгө жетишпей атабыз. Анан биздеги жеке ишкерлер дагы, жарандар дагы өзлөрү бизге жардамга келсе болмок. Той өткөрбөй эле кое турайын. Ушул объектим иштебей турса деле мейли депчи. Анан болбой эле тиги жеке ишкерлер тиги өкмөттүн постановлениясын аткарбай атышпайбы. Эми мен өкмөттөн суранат элем, бизге бир ушу катуу иш-чара колдонгонго, ошол объектилерди жеке ишкерлердин предприятияларын жапканга бир документ, бир постановление убактылуу чыгарып берсе жакшы болмок да. Эми азыр айып пул салып эле ошо менен чектелип атабыз. Ошондой чарага барышыбыз керек болуп атат, Ошондой чарага барышыбыз керек болуп атат, потому что бүт жерде, Бишкекте, шаардын тегерегиндеги бүт кафе, ресторандарда тойлор өткөрүлүп атат. Биз мобилдик группа жетишпей атабыз. Бир райондо мисалы 4-5 мобилдик группа иштеп атабыз, азыр бөлүнүп алды. Биз вообще эс албай калганбыз, азыр күнү түнү эле иштеп калганбыз. Дагы бир айта кетчү жагдай, бүгүнкү күндө барыбызга маалым, өлкө боюнча шайлоо өнөктүгү жүрүүдө, үгүт иштери жүрүп жатат. Азыр ушул саясий партияларга үгүт ишин жүргүзүүдөгү коюлган талаптар боюнча бизге Борбордук шайлоо комиссиясынын шайлоочуларды маалымдоо жана үгүт иштеринин эрежелери боюнча жумуш тобунун мүчөсү Адилет Шашенал уулу байланышта турат. Адилет мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы. Азыркы пандемия шартында үгүт иштерин жүргүзүүдө саясий партияларга, талапкерлерге кандай талаптар, эрежелерди сактоо коюлган? Азыр ошо Борбордук шайлоо комиссиясы менен Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан алгоритм бекитилген. Ал алгоритмге ылайык ошо саясий партияларга үгүт иштерин жүргүзүүдө телевидение аркылуу, радиолор аркылуу, интернет басылмалар аркылуу ошо онлайн форматта үгүт иштерин жүргүзүү сунушталган. Ал эми эгерде ошо офлайн форматта үгүт иштерин жүргүзүүнү каалаган болсо, анда ошо агитациялык газеталарды, ар кандай листовкаларды таратууда маска кийип, перчатки кийип таратуу сунушталат. Ошондой эле
баягы үгүт иштерин жүргүзүп жатканда үгүт аянтчасына кирип аткан ар бир шайлоочунун дене табын текшерип, колдорун антисептик менен обработка кылып, ошондой эле ар бир шайлоочу ошо маскачан болуусу шарт ошо үгүт иштеринде. Ал эми маскачан болуусу ошондой эле баягы социалдык дистанция 1,5 метрден кем эмес, ошо шайлоочулардын аралыгы болуш керек да. Ал эми эгерде ошо жабык имараттардын ичинде үгүт иштер жүрө турган болсо, анда имараттын ичи дезинфекцияланып, ошо Адилет мырза, мына жогоруда сиз айтып аткан талаптар негизинен бүгүнкү күндө аткарылган жок да. Дээрлик бир 90% аткарылган жок десек болот да. Кандай чара көрө аласыздар сиздердин мекеме? Бул мисалы үчүн биз мэрия тарабынан шайлоо башталарда съезддерди кантип өткөзөбүз деп, баягы өзлөрүнүн курултайларын партиялар кантип өткөзөбүз деп мэрия кайрылгандар көп болчу. Ошондуктан биз шаардык штабта чогулуп, ошо биздин эле санэпид көзөмөл органы менен адистер менен акылдашып, ошондо жалаң ошол курултайларга биз өзүнчө талапты бергенбиз колдоруна. Ошол мисалы үчүн курултайга 100 кишиден ашпаган талаптарды коюп бергенбиз. Анан жанагыдай эле аралыктык сактап, ошондо биз бир дагы жолу бузууну көргөн жокпуз. 100 кишини алар сакталат экен. Сиздер кийлигише аласыздарбы? Биз болсо мисалы үчүн эми үгүт иштерди түзүнө түз биздин борбор шайлоо комиссиясы тейлейт, бирок санитардык эрежелерди биздин эле баягы эле эки мекемебиз карайт. Санитардык экологиялык инспекциябыз баары эле текшерет. Анткени 293 берене үгүт болобу, той болобу, аш болобу, анын баарын текшерет. Биз санитардык эпид көзөмөл органыбыз болсо, жанагы тойканалардын ичин баарын тең толугу менен текшерет. Ошондо азыр үгүт иштерине ички иштер министрлиги дагы кошулуп, ошол рейд менен эгерде аныкталып калса, сөзсүз ошол кандай бир бузуу кодекси болобу, баягы эле 293 берене менен сөзсүз аларды жоопкерчиликке чакырганга биз аракет кылабыз. Азыркы күндө бирок бизге мындай иш чара өткөзөбүз деп дагы эле кээ бир учурларда каттар келип калып атат. Бирок партиялардан азырынчы баягы курултай бүткөндөн бери башка каттар түзгөн жок. Азыр Адилет мырза бизге кайрадан байланышка чыкты. Мен сурайын дегеним, кандай чаралар көрүлүп атат ушундай эрежени, талаптарды бузгандарга карата борборлук шайлоо комиссиясы тарабынан? Бүгүн ошо борбордук шайлоо комиссиясынын астында жумушчу топ түзүлгөн. Үгүт эрежелеринин сакталышын камсыздоо боюнча жумушчу топ бар. Ошо жумушчу топ ошо саясий партиянын бардык ошо шайлоого катышып аткан 15 саясий партиянын өкүлүн чакырып, 15 саясий партиянын өкүлдөрүнө эскертүү берди. Ошо санитардык эпидемиологиялык нормаларды сактап, үгүт иштерин жүргүзүү боюнча. Бирок сакталган жок да, факты барбы сиздерде ошолорго чара көргөн бүгүнкү күнгө чейин? Бүгүн ошо бардыгын чогултуп, бардык саясий партиялардын өкүлдөрүн чогултуп, бардык саясий партияларга эскертүү берилди да. Мындан кийин кандай чара көрүлөт? Мындан кийин эми эгерде азыр эскертүү берилди, эгер мындан кийин дагы аткарбаса, анда ошо борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан дагы отурум менен каралат, ошо саясий партиянын жоопкерчилиги. Андан сырткары ошо кылмыш, андан сырткары жазык кодекси боюнча жоопкерчилик каралган. Санитардык эпидемиологиялык эрежелерди бузуу үчүн. Ал кодекске ылайык ошо бузган адамга 260 миң сомдон 300 миң сомго чейин айып пул салынат, же болбосо 2,5 жылдан 6 жылга чейин эркиндигин ажыратылат да. Ошондой эле жоруктар жөнүндө кодекси боюнча дагы жоопкерчилик каралган. Ага ылайык 30 миң сомдон 60 миң сомго чейин айып пул салынат. Ошондой эле белгилүү бир кызматтарды жана белгилүү бир иштерди жүргүзүүгө тыюу салынат.
Рахмат, Адилет мырза, биздин суроолорго жооп бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Ушул эле суроону улай Кундуз айымга суроо бергим келип атат. Мына бүгүнкү күндө азыр коомчулукта да ар кандай талкуулар болуп атат да, билим берүү мекемелеринин иштөөсүнө азырынча уруксаат бериле элек, бирок ошол эле учурда чоң соода борборлору ошол эле Бишкек шаарында коомдук транспорттар иштеп атат, кафе, ресторандар иштеп атат, жашыруун болсо дагы тойлорду өткөрүп атышат, Куран окутуулар болуп атат. Анан бул жерде бир мындай адилетсиздик болуп аткан жокпу деген коомдо бир нааразы ой бар да. Эми адилетсиздик эми жеке ишкерлер бири-бирине таарынып атышат болуш керек. Эми билим берүү жагы боюнча азыр школдор иштетилген жок, неме жана муниципалдык садиктер иштетилген жок. Только жеке ишкерлер ачкан садиктер иштетилип атат. Ал жерде дагы 20-25 балага чейин эле ошо жана алгоритм боюнча иштеп атышат. Жана санитайзерлерди коюп, эртең менен келгенде балдардын дене табын текшерип, анан ограничение времени дагы бар, убактысы менен. Окуучулар болсо окуган жок, биринчи класстар эле окуп атат. Ошо бир класстын ичинде 15 баладан 20 баладан расстояние жана 1,5 метр деп атпайбызбы, аралыкты сактап, бет каптарды кийип келип окуп атышат. Анан эми жеке ишкерлер, кафелер, тойканаларда эл көп чогулуп атпайбы, отурган убактыбыз да көп болот. 5-6 саат отурабыз кыргыз барган жерде тойда. Андай отурганга болбойт. Негизи бизден жана чыгарылган алгоритмде 50 посадочный место деп коет, 48-50 посадочный местога чейин келип тамак ичип эле кайра чыгып кетиш керек. Мисалы столовойлорго, кафелерге кишилер жүрүп атпайбы? Столовойлорго, кафелерге деп ошондой эле улук саат берилген болчу. Анан азыркы күндө 50 кишиге чейин тиги поминка жана Куран окутуу өткөрсө болот, той өткөрсө болот деген ал түшүндүк дагы туура эмес да. Мисалы 48 посадочный место столовойдун ичинде келет, жарым саат отуруп, 20 мүнөт отуруп тамак ичип чыгып кетет да. Ошондой талаптар коюлган болчу. Азыр бизде байланышта билим берүү тармагы боюнча серепчи Кеңешбек Сайназаров байланышта турат. Кеңешбек ай, саламатсызбы? Саламатсызбы, Каныкей? Жогорудагыдай биз сөз кылып аткандагыдай көрүнүштөргө сиз кандай пикирдесиз? Мындай ушу санитардык талаптар, чектөөлөр мындай жалпы коом үчүн адилеттүү болуп атабы? Ошол канчалык деңгээлде сакталып атат, сакталбай атат деген маселе жаралып атат да? Рахмат сурооңузга. Мен кесе айтат элем, бул чектөөлөрдүн бардыгы адилетсиз болуп атат. Себеби ар тармакта ар кандай болуп атат. Мисалы үчүн буга чейин деле катышуучулар айтып кетсе керек, бүгүнкү күндөгү шайлоо жараянындагы арасында эгерде бирөөсүнөн маска кийгендерди көрсөңүздөр, ошол сүрөттү менен бөлүшсөңүздөр жакшы болмок. Мектептерге барсаңыздар, ошол жерде мугалимдер дагы, окуучулар дагы баарында маскасы бар, ата-энелерде дагы маскасы бар. Алар кечке чейин ошол окуучуну алып келип, кечке чейин күтүп турушат да. Анан кантип күн баарына тийбей, анан ошонун нурлары терилип гана тийет дагы, калгандарына өзүнчө мындай искусственный көйлөккө түшөт. Мындай шартта ушул айрым билим берүү мекемелерине уруксаат берсек болот беле? Анткени буга чейин баягы өкмөттүн жыйынында окуу процесси башталганга чейин айтылды эле да, сунуштар болгон. Аймактарда бир 200 бала окуган мектептерге уруксаат бере берели, анан өткөндө ушул коомчулукта жеке мектептерге да уруксаат бере берели деген суроолор болду да. Деги эле мындай билим берүүгө кандай таасирин берип атат ушул чектөөлөр? Эми аны Каныкей бир айтабызбы, эки айтабызбы, ал нерсени биз ошол жай айынан бери ыйлап келе жаткан маселелердин бирөөсү. Тилекке каршы ага толук мындай толук кандуу көңүл бөлүнбөй калды. Тилекке каршы билим берүү системасындагы чыккан үн, саясатчылардан чыккан үндөн мындай төмөнүрөөк болуп калды, кулакка тийбей калды. Бүгүнкү күндө ошону менен эле бирге жакшы эки күндүн темасы деп элдин бардыгы сүйүнүп бөлүшүп атышат. Бул бүгүнкү күндө 62ге жакын мектепте ошол офлайн форматта 1-класстан 11-класстардын балдары окуп атканы айтылып атат. Булар негизинен жанагы интернет кармабаган аябай алыскы мектептер жөнүндө сөз болуп аттыр. Ушул нерсе кеңейсин деген үмүт тилектерди айтып турайлы. Анан экинчи
күндүн темасы деп айтып аткан ошол Баткен областындагы бир мугалим айласыздан балдарга сабак бере албай калгандан өзүнүн үйүнө алып келип балдарды окутуп аткан сүрөттү улам социалдык тармактарда бөлүшүп атат да. Бул деген айласыздыктын иши да, айласыздыктын иши. Демек, кандай жолун сунуштайсыз? Мисалы, акырындап офлайн форматка өтүү, мектепке барып окутуу кандай мүмкүнчүлүктөр? Ошол өткөндө сиз жана айткандай эле ошол жашыл зона, кызыл зонага бөлө турган болсо, ошол жашыл зонадагы мектептерге уруксат берсе болмок. Экинчиси, мисалы үчүн мен жайы менен Кыргызстанды түрө кыдырдым да. Ошол жерден бир эки эле мектепти айтайлы, тиги Тогуз Торонун Арал айылындагы мектеп менен Түп районундагы Санташты мектеби. Билейген имараты кенен мектептер, ичинде балдардын саны аз, 300-тün 500-тün тегерегиндеги балдар. Ал жердеги мектепке 1,5 метр эмес, 3 метрлик аралыкта коюп дагы сабак өтсө болмок да. Анан экинчи дагы бир биздин аргументтер азыркы мезгилде Кыргызстандын жаратылыш шарты көп келишип турат да, сыртта деле окута турган мүмкүнчүлүктөр болуп атат. Сентябрь, октябрь айында биринчи чейректи ушул офлайн форматта өтүп, анан балдарды көндүрүп алып, кийин суук түшкөн мезгилде онлайн форматта өткөрсө жакшы болмок деген дагы бир ойду айттык. Үчүнчү дагы бир ою бул калуулуу деген класстар бар да, 2-класс, 5-класс, 9 менен 11-класстагы бүтүрүүчү класстар, ошолор үчүн дагы мүмкүнчүлүк берсе жакшы болмок эле. Рахмат Кеңешбек ага, сизге байланышка чыгып, биздин суроолорго жооп бергендигиңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Жакшы болсун. Жогорудагы эле суроону Гүлайым сизге бергим келип атат. Мындай коомчулукта нааразычылыктарды өзүңүз деле көрүп угуп атасыз да. Жанагы жеке мектептерге уруксат берүү боюнча көп нааразычылыктар бар. Бүгүн эле социалдык тармактарда көп талкуу болуп атат, пикириңиз? Биз жанагы июль айында аябай катуу илдет баарыбызды эчтеке кыла албай калдык, туурабы? Ошол маалда биздин жана күндүзгү стационарлардын доктурларын, эпидемиологдорду чогултуп, дарыгерлерди чогултуп, анан кийин ошол Россиядан келген 1-2 медиктерди дагы чогултуп, анан кийин жанагы патолог анатомду биздин башкы республиканын судмедэкспертизанын башчысын чакырып келип туруп, аябай акылдашып, аябай чоң талкуу чогулттук. Анткени биздин медиктер обсервацияга Гарден отелинде жашап атышты, мейманканасында. Ошондо биз көп нерселерди аябай талкуу кылып, анан кийин көп ушундай өзүбүздүн корутундубузду өзүбүз жазадык да. Ошондо бир эң негизги биздин кооптуу аудиториябыз кичинекей балдар эмес болуп атат. Анткени биздин орто эсеп жашы биздин мугалимдердин 40-тан 60 жашка чейин болуп атат. Так илдетке жабыркаган орто жердеги жаш болуп атат да. Ошондо балдардын жүрүшү, вирустун жүрүшү жеңил болуп атат деп алар дагы тастыктап берди, эпидемиологдор менен дарыгерлер. Бирок алар дароо эле айтышты. Эгерде силер баштасаңар, мугалимдердин баарын оорутуп туруп, орто жердеги биз канча дарыгерди оорутуп азыр айыктыра албай атабыз. Биздин мугалимдер ооруп калса, анда билим тармагы да кыйрап калат деп. Ошол эң негизги кооптуу биздин өзүбүздүн жасаган корутундубуз болду. Мугалимдердин ден Анткени балдар келип кетет, балдар кээ бирде билинбей да ооруп калып атат, баягы симптому жок категорияга кирип калышты балдарыбыз. Кичинекей керек болсо, менин өзүм дагы балам ооруду, симптому жок болуп чыкты да. Анан кийин биздин мугалимдердин тагдырын ким ойлойт? Түшүнүктүү. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип бара жатат. Кундуз айымга соңку суроо, кыскача жооп берсеңиз, мына азыркы санитардык талаптардын аткарылбашы экинчи толкундун жаралышына чындап эле таасирин береби? Анан июлдагы болгон көрүнүш, окуя ушул санитардык талаптардын аткарылбагандыгынан улам келип чыкты деп айта алабызбы кесе?
мен эми кыргыз элине кайрылып кетет элем. Азыркы күндөгү Минздравдан коюлган санитардык талаптардын баардыгын тең аткарып турушубуз керек. Бет каптарды кийип, перчаткаларды кийип, расстоянияны сактап, жана 1,5 метр деген анан тойконалар иштебей эле турса, экинчи волна деп да айта албайм. Эми азыркы күндө октябрь айында күн суктагандан баштап жана вирустук инфекциялар, грипптер башталышы мүмкүн. Анан ошого биз да кооптонуп жатабыз. Мен элге кайрылат элем. Ар кимдин ден соолугу өзүнүн колунда. Өзүбүз да аракет кылалы, өзүбүздү сактаганга, жакындарыбызды, бир туугандарыбызды, эли журтубузга өзүбүз да жардам кылалык деп. Рахмат. Урматтуу коноктор, студиябызга убактыңыздарды бөлүп, биздин суроолорго жооп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ден соолукта болуңуздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, учурда программасын ушу менен жыйынтыктайбыз. Аны мен Каныкей Бозгунов алып бардым. Саламатта туруңуз.